Достор, саламатсыздарбы? Мен мага ким катталса, катталып жанагы Инстаграмда, Фейсбукта ким катталып атса, өзүңүздөр билесиздер, жанагы азыр болсо муну жаңы мода сөз менен сторителлинг деп коет. Баягы бир маселени чоо жайы менен жакшынакай кылып айтып берүү да. Мен ошол сторителлинг ыкмасы менен коомдо болуп аткан ар кандай бир мындай коомдо көп талкуу болуп аткан маселелерди жана менин катталуучуларым ошо кызыгып суроо берген маселелерге өзүмдүн ой пикиримди ошол сторителлинг аркылуу айтып келем да. Бирок ал сторителлинг чынында эле мындай көп убакыт талап кылат, көп мээнет талап кылат да. Анан ал 24 саат бою сакталат, 24 сааттан кийин эле жоголуп кетет да. Анан акыркы учурларда мындай өзүм сезип атам, жетишпей калып атканымдычы, жетишпей да калып атам. Анан мындай чарчап да калат экенсиң, чынында эле күчүңдүн баарын алып коет экен себептен ошонун баарын жазып, аны тууралап, анан эми деги эле ошо сторителлингди алып барыш абдан кыйын да. Анан бул биринчи жолу биз ушул форматты колдонуп көрөлү деп атабыз. Эгерде YouTube колдонуучуларга ушул жага турган болсо, чынында эле ошоки YouTube'да катталган адамдар ошоки туура экен, ушундай кылчы деп ошоки биз көп кароолорду алып, көп элдин мындай каалоосуна тата турган болсо, анда мындан ары дагы улантмакчыбыз. Демек ошоки коомдо болуп аткан маселелерди кыска нуска өзүмдүн ой пикиримди ары же бери таңуулабастан билгениме жараша, тажрыйбама жараша мындай анализдеп дагы айтуу бул чоң нерсе, бирок өзүмдүн көз карашымды айтып сиздерге түшүндүргөнгө аракет кылып турайын деп чечтим. Анда биздин бүгүн болсо мен эки теманы талкууламакчымын. Биринчиси бул биздин туңгуч президентибиз Аскар Акаевич боюнча, ошол боюнча айтып бермекчимин. Азыр коомдо талкуулап атат. Жогорку Кеңештин комитетине ал киши кайрылып, мен экс-президент статусумду, макамымды кайтарып бергиле деп кайрылган экен. Жогорку Кеңештин комиссиясы туруп жок деген экен да. Деги эле Аскар Акаевичтин мындай окуясы ар бир өткөн президенттин окуялары өзгөчө негизи, башкача. Аскар Акаевичтин окуясы боюнча бул киши 10 жыл, 15 жыл президенттикте болуп, улам президенттикте болуп, анан аяк түбү революция болуп, дагы бул киши кол чогутуп жатканда, дагы мындан кийин дагы президент болом, конституцияны өзгөртөм, конституциядан ошоки жанагы мөөнөтү бар болчу да, ошол мөөнөттү алып салам, жана кийин Путин кылбады, обнуление кылбады, ошондой кылып мен дагы обнуление кылып дагы шайлана берем дегенде элдин кыжыры баягы толуп, деги эле коррупция боюнча, экономикалык чабалдуулуктар, маселелер, орчундуу нерселер болуп атканда, өзүңүздөр билесиздер, революция болду. Анан бул киши качып кеткен. Бул киши качып кеткенде Орусияга качып кеткен. Орусияда муну бул кишини Владимир Владимирович Путин жакшы кабыл алып, өзүңүздөр билесиздер, биринчи башында бул ошол жерде мамлекеттик резиденцияда жашап жүрдү. Жакшы карады, жакшы камсыздалды. Себеп дегенде Аскар Акаевичтин Орусия Кремлдин дейчү, орус бийлигинин алдында мунун чоң иштери бар. Алардын алдында эмгеги аябай чоң өткөндө. Эң биринчиден бул жалгыздан жалгыз болуп 15 мурунку Советтер Союзунун республикасынын арасында бизде орус тил макамы конституцияга кирип болгон. Жалгыздан жалгыз өлкө болуп эсептелинебиз. Казакстанда, Тажикстанда мисалы Рахмон болсо, бул Путиндин бир жерине кирип эле кирип кеткен да. Путинсиз эчтеке иш кыла албайт. Орусия боюнча, Кремль боюнча эчтеке иш кыла албайт. Себептен Рахмон бул көп жылдан бери турган диктатор катары, бул мунун аябай күчтүү радикалдуу оппозициясы бар. Радикалдуу оппозициясы коңшу Афганистанда, чектеште, ошол жерде дагы жайгашып турат. Алар Путинден, Кремлден корккону үчүн эле ар жака келбей отурат. Кээ бир айрым учурларда алар чабуул жасап же коркутуп коюп турушат да Рахмондучу.
биз киребиз азыр талкалайбыз депчи. Бирок ошол учурда өзүңүздөр билесиздер, аскердик базасы бар ал жерде Тажикстанда. Ошонун негизинде, ошонун күчү менен, орустун күчү менен бийлигин дагы эле сактап келатат. Эми Рахмон болсо картайды да, тиги картайып ошол бийлигимди эптеп жана баласын биринчи мэр кылды, андан кийин дагы бийик кызматтарда кылып, азыр менимче жаңылбасам парламенттин спикериби ушундай болду болуш керек. Мен жаңылбасам. Мен көптөн бери Тажикстандын бийлик жагын карай элекмин. Бирок өзүнүн ханзадасын, кыскасы өзүнүн бийлигине даярдап атат да. Бирок Рахмон билет, орустун күчү жок, бул бийликти өткөрүп берүү Тажикстанда кыйын. Мен муну айтып аткан себебим, ошондон коркуп, орустун бийлигине таптакыр таянып бир жерине кирип кеткен Рахмон дагы орус тилине расмий тил деп макам берген эмес. Бир гана Аскар Акаевич берген макамды. Ошол макамды дагы деле биз ала албай отурабыз бул жердечи. Канча бийлик келди, өзүңүздөр билесиздер. Мен муну өзүм стористеримде да айтып келем. Биз юридикалык жактан көз карандыс мамлекетпиз деп келген менен, бардык экономикалык жактан, социалдык жактан карандуу элебиз. Жакшы эле карандуу элебиз. Биз мигранттар аркылуу аябай карандуубуз. Биз 90% нефть, газды ошол жактан алабыз. Жакшы эле карамдуубуз. Эртең эгерде орустар менен мамилебиз бузулуп кете турган болсо, кескин түрдө бузулуп кете турган болсо, 2 жума алар бизге май бербей койсо, биякта май талканы чыгып кетет. Эл түшүнбөйт, эл чыдабайт, эл мамлекетте ызы чуу кылбайт. Ошондуктан кайсы бийлик келбесин, бардык бийлик орус бийлиги менен сүйлөшкөнгө, алар менен тил табышканга, алар менен ыкташканга дайыма аракет кылып турат туугандар. Анан ошондой макам бергендиктен кийин, бул расмий макам дегенчи, биз азыр ошол эки канча ызы чуу болуп жүрөбүз, кыргызча сүйлөөлү, бар жерде кыргызча сүйлөйлүк депчи. Бирок расмий макамыбыз бар да. Анан көрдүңүздөрбү, баягы күнү спикер Шакиев тиги эмени айтып койду эле, тиги райондордун атын өзгөртүш керек деди эле, кандай реакция болду? Кандай реакция болду тияктанчы? Бул деген укмуш болуп атат, тигинтип атат, мынтип атат деп. Бир кандайдыр бир ар кайсы тарап менен Шакиевке дагы мындай жеткирип кичине мындай бууп койсо керек, Шакиев ошол ойдон унчукпай калды мисалы. Свердлов, Ленин райондорун, Бишкектин райондорун, Октябрь райондорун биз өзгөртө албай атабыз. Элестеткиле, канчалык күчү бар. Ошол экиге түп тамыры менен пайдаларды түзүп берген ушул Акаев. Ошон үчүн Владимир Путин буга аябай жакшы шарттарды түзүп берген. Муну коргогон, бул жерден дагы биз жоопко тартабыз, анын деп, ошол эки революциянын шаңында канча киши кайтарыла деген кыңк деп эч кайтарган эмес. Аскар Акаевич ошол жерде жакшынакай жашап жүргөн. Атүгүл айрым учурларда ошол эки пропаганданын бир кандайдыр бир куралдары болуп керек болсо, ички саясаттагы Орусиянын позициясын багы ошол жерде интервьюларда айтып, Владимирович укмуш, Орусиясыз биз Кыргызстан бир жерге кирип кетебиз, өлүп калабыз, тигинтебиз, минтебиз деп, керек болсо айрым учурда пропагандаларда дагы бул катышып турган. Ошондуктан бул киши жакшы эле тиги жерде жашады. Кийинки учурда өзүңүздөр билесиздер, азыркы бийлик келгенде, азыркы бийлик Садыр Нуркожоевич баарын чогултуп, президенттердин баары качкын болуп жүрөбү деп чогултуп бириктиргенге аракет кылды, аларды бияка алып келгенге аракет кылды, деги эле баягы ынтымак башын жасап койду. Ошондо дагы коомубузда ар кандай реакциялар болду. Себептен биз канча 5 президент болсо 5ке бөлүнүп калганбыз да, Акаевчил, Бакеевчил, Атамбаевчил деп. Биз ошол учурда ким
ким ошол президентте ошол жерде иштеп аткан болсо, ошол учурда кызматта болсо, ошол эки чыгылдап коебуз дагы, анан бөлүнүп калганбыз. Анан ошондо мисалы баардыгын бириктиргенге аракет кылып, кел ынтымакташалык, экс президент деген статус болсун, тытыш болбосун, тиги болсун деп Кыргызстанда эмес, себеп дегенде айрымдары юридикалык жактан келе албайт да, Курманбек Салихович келе албайт, Аскар Акаевич ал учурлар келе алчу эмес. Анан баары ошентип атканда Алмазбек Шаршенович жаңы эле түрмөдөн чыгып Испанияга кетип, Испаниядан ал жерге учуп барды. Анан ошенткенде баягы билесиңерби, кандай коомубузда буркан шаркан болду. Бирок мен ойлойм, ошол Кремль тараптан дагы бир кандайдыр бир шамалдар болду окшойт, күчтүү шамалдар. Себеп дегенде ошонун ыргагында Аскар Акаевич келип, бул жерде УКМКга келип, сурак эмес, бирок мындай өзүнүн айтышы боюнча маалымат берип, түшүндүрмө берип, анан аягында акталып, баягы Кененчонон келип калбады беле. Кененчонон келип калган, бирок анысы бул кишиге эмнегедир ал дагы аз болду окшойт. Эми бул жөн эле келип Кененчонон келе бербестен мен экс президент, туңгуч президент статусумду алам деп аракет кылып жүрөт. Бирок мен түшүнгөнүм боюнча акыркы учурларда негизи президент болсо айтып койду, парламент чечет, парламенттин ишине кийлигише албайм деп койду да. Аскар Акаевич Собсон билет, эгерде Кремль катуу басым жасаса, анда мындай нукта саясат кетпейт болчу, анда башкача болот эле да. Демек тиги Кремльден Аскар Акаевичке айтса керек, ошол жерге мыйзамдуу барганга биз жардам бердик, калган жагына болсо давай өзүң аракет кыл десе керек. Себеп дегенде азыр көрдүңүздөрбү, мисалы популярдуу блогерлерди кабыл ала баштады, интервью бере баштады, ачыктан ачык эле кайрылуу кыла баштады. Могу Фейсбукта дагы Акаевдин тарапташтары отурат. Анан бул киши экс президенттигин алгысы келип, макамын алгысы келип жатат. Мен негизи жеке өзүмдүн оюмду айта турган болсом, эми мисалы Аскар Акаевичтин келишине деле мен каршы эмесмин, бирок мындай да, мен ойлойм эми билбейм эмнеге же Аскар Акаевич Кремльге таянып баягы мындан ары дагы мындай ошол Кремльдин күчү менен, күбүсү менен келип басым көрсөтүп келип ошол макамды алып калам деп ойлоп атабы, же бул киши картайып мындай реалдуулуктан кичине алыстап кеттиби деп атам. Бирок мен минтип айтат элем да, урматтуу Аскар Акаевич, негизи баягы Кыргызда жакшы сөз бар да, мындай кыскан бай болот. Эми мүмкүнчүлүк бергенден кийин, мыйзамдуу түрдө өлкөгө келип кете бер, кааласаң жаша дегенден кийин эми эске алып мындай токтош керек болсо керек деп ойлойм да. Мен муну кайрылуу сыяктуу кылып жазып атканымдагы ой пикиримди дагы айтып атканымдын себеби, Кыргызстанда баары эле сизди сүйүп эле, кучагы менен тосуп эле экс президент макам бербесе экен деген адамдар анчалык көп эмес. Мисалы мен ойлойм, ал макамыңызга кайрылып кереги жок, ал туура эмес, ал чектен чыккандык. Себеп дегенде көп адам ошол учурдагы, сиз учурдагы коррупциянын өркүндөшүн жакшы билишет. Эми президент деле айтты го, момундай каталары болгон депчи. Ошончо болду, президентти деле урматтап сыйлап коюңуз да. Сизди алып келип ушул жерге мыйзамдуу Аскар Акаевич болуп эл арасына киргизген президентти деле мындай сыйлап, урматтап, ошо менен тынч токтоп каласыз го деген үмүттөмүн. Жанагы ошол бийликке жакын блогер жигитти дагы чакырып ага интервью бергениңизди, ал киши дагы сизди тим эле жактап, мынакей момундай далилдери бар экен дегенди да көрүп атабыз. Бирок баягы артык болом деп жатып тыртык болуп калбагыдайсыз деген нерсени айткым келди. Рахмат, жакшы туруңуздар.